Кутмандуу кечиңиздер менен биз кайрадан сиздердин кызматыңыздардабыз. Байланышка чыгып адвокат менен акысыз, камсыз болсоңуздар болот. Түз оодо акысыз адвокат программасы башталды. Укуктук сабаттуулук. Мыйзамдуулук. Көйгөйдү чечүү. Акыйкаттыкка жетүү. Квалификациялуу юридикалык жардам. Акысыз адвокат программасында. Бүгүнкү комиссия мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын адвокаттар кеңешинин төрагасы Белем Райымкулов. Ошондой эле юридикалык консультация жана квалификациялуу юридикалык жардам башкармалыгынын башчысы Айчүрөк Камаева. Жана социалдык фонддун коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов. Бүгүнкү суроолорго адвокат Анвар Курмушев жооп берет. Бизден көрсөтүүгө пенсия боюнча абдан суроолор көп келгендигине байланыштуу биз бүгүн атайын социалдык фонддун өкүлүн чакырганбыз. Андыктан пенсияга байланышканы бардык суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Бизден көрсөтүү аркылуу тандалып алынып, адвокат менен акысыз, камсыз болгону бардык телекөрүүчүлөрдүн иши ушул тапта өз нугунда жүрүүдө, айрымдарынын иши аяктап калды. Неге карапайым эл жөн жерден күйөөбүз ушундай? Акчасы барлардын заманы бул. Чүй облустук сотунун чечимине нааразы болуп, көз жашын төккөн Зубаржат Базарбаеванын иши эми жогорку сотто каралат. Сиздер аркылуу кайрылып адвокат алгандан бери адвокат Бактыгүл Алымкулова кассационный жалоба жазылып, Верховный сотко өткөрүлгөн. Кудайым буйрса, эми ушу 27 апрелде саат 9-да болот Верховный сотто. Ысык Көл облусунун Түп районунун Түп айылынын тургуну Элиза Токтобекова дагы адвокат менен камсыз болду. Бул эжекебиз акысыз адвокат телеберүүсүнө кайрылган. Себеби эжеки адвокат жалданын өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок экен эженин. Ошол себептен бизге кайрылган. Биз эжени чакырып, азыр мамлекеттин эсебинен атайын акысыз жардам берүү үчүн арызын алдык. Азыр эже менен сүйлөшүп, жарандык иши боюнча мынакей биздеги нөмөттүк графикте турган адвокат Карымшаков Асылбек аманы сүйлөштү. Акысыз адвокат программасы аркылуу өлкөнүн ар кайсы аймагынан бир канча жаран адвокат менен камсыз болуп, айрымдарынын иши соңуна чыкты. Бүгүнкү күндө ушул акысыз адвокат программасы башталган күндөн тартып эле сентябрь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин ушул мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбору тарабынан жалпы 31 иш тандалып алынган. Тактап айтканда 31 жарандын кайрылуулары тандалып алынган дагы. Анын ичинен 11 жаран бизге келип тиешелүү арыз менен кайрылып акысыз адвокат алуу боюнча иш чарадан баш тартты өздөрү. Анан кийин 4 иш болсо бүгүнкү күндө соттук 4 иш боюнча жыйынтык чыкты. 4 иш боюнча калган иштер бүгүнкү күндө сотто тиешелүү деңгээлде каралып жатат. Ал эми Кыргыз Республикасынын адвокатурасы тарабынан 2 иш жыйынтыкталып, 4 жарандын иши боюнча процесстер уланууда. Акысыз адвокат программасы аркылуу тандалып алынган ар бир ишке мыйзам чегинде чекит коюлат. Биз Түз оодобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, КТРКнын негизги каналынан тышкары, анын YouTube'дагы КТРК каналы жана Facebook'тагы собачка КТРК KG баракчасы аркылуу дагы түз эфирге чыгып жатабыз. Ал жактагы бизден берүүбүздүн алдына комментарий катары өзүңүздүн сурооңузду жазып узатсаңыз болот. Биз соцфонддун өкүлүнө суроо бергим келип атат. Эң алгачкы келген суроолордун бири: мен иштеп жатып пенсияга чыкканыма 2 жыл болду. Пенсияга чыккандан кийин соцфондко айлык акынын 8% кармалыш керек экен. Менин айлыгымдан 2 жыл бою 10%дан кармалып келген. Иштеген жеримдин бухгалтериясы бизге айтып койбойт белең пенсияга чыкканыңды. Эми 2% акчаңды соцфонддон алып ал деп койду. Мен каяка кайрылышым керек дейт Нуркул деген жараныбыз жазып атат. Чындыгында пенсияга чыккандан кийин иштеп жаткан жарандарыбыз болсо,
топтомо пенсиялык фондко 2% өлчөмүндө кармалбайт. Ошондуктан 8% жеке ошол иштеп аткан адамдын айлык акысынан кармалып, кийин пенсиясына кошулуп берилет. Эгер 10% өлчөмүндө кармалган болсо, бул жерде айтып кетишибиз керек, мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын беренесине ылайык иштеп жаткан жарандарыбыз жана камсыздандыруу төгүмүн төлөп жатса, булар жыл сайын ошол өтүп кеткен жыл үчүн 1-январга карата кайра эсептөө иштери жүргүзүлөт. Иштеп тапкан, которгон акчасынын эсебинен пенсиясына кошулуп берет. Эгер мүмкүнчүлүк болсо байланышып биз менен байланышка чыкканга аракет кылсаңыз, анткени сиз атыңызды эле калтырган экенсиз, бизге толук маалымат берсеңиз, пенсиялык иш кагазыңыз боюнча карап көрөлү. Эгер жыл сайын кайра эсептөө жүргүзүлгөн болсо, анда сиздин ал 2% өлчөмүндө ашыкча кармалуу деп аткан өлчөмүндөгү камсыздандыруу төгүмдөрү сиздин пенсияңызга пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү катары кайра эсептөө жүргүзүлүп кошулуп берилген. Ошол жагдайды тактайлы, же болбосо андай эсеп жүргүзүлбөгөн болсо, анда иш берүүчүнүн отчеттуулугу аркылуу түзөтүү жүргүзүш керек да. Бул салык кызматы аркылуу жүргүзүлөт. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой, 2019-жылдын 1-январынан баштап социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу, алардын отчеттуулугу жана ошол менен иш алып баруу толугу менен функциялар салык кызматына өткөзүлүп берилген. Чоң рахмат. Кийинки суроо 05-55 абоненти номери менен аяктаган абоненти жазып атат. Никелешүү күбөлүгүн кайненеси алып бербей коюптур дейт сиңдесин. Анан ошол никелешүү күбөлүгү жок эле ажырашууга арыз жазса болобу деген суроо экен. Никелешүү күбөлүгүн бербей жатса, барып жаңысын алса болот. Себеби дегенде эки тарап күбөлүк алат. Эки тарап ажырашууга дейт. Ошол никелешүү күбөлүгү. Ошол дубликат алып туруп, же болбосо ЗАГСтан барып неме алыш керек, справка алыш керек. Ушу никеге турган деп. Ошонун негизинде арыз жазып, сотко кайрылат. Сот өзү анан запрашивать этип алат документтерди, керек документтерди. Дубликаты сөзсүз керек болот, Ооба, тапшырылат да, ушундай процедура ажырашууда. Түшүнүктүү. Түз байланышка чыккан телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Бери берейинби суроону? Сиз түз байланыштасыз, сурооңузду айтсаңыз. Мен 80ге чыктым. Анан 80ге чыкканда биз сизди угуп атабыз. 5 жылга илгери. Азыр барбы ошондой? Алло. Биз сизди угуп атабыз. Түз байланыштасыз, сурооңузду айтсаңыз, урматтуу телегөрүүчү. Мен Таластан чалып атам. Мен 80ге чыктым азыр. Студияга байланыш жок болуп жатат эмнегедир. Билбейм анда. WhatsApp аркылуу келген кийинки суроого көңүл бөлөм. Мен 50 жаштамын, пенсияга байланышкан 7 балам бар, үйлүү иштерим жок, пенсияга чыксам болобу дейт. Ошого эле окшош суроо экен, нарындан жазып жатам дейт. 50 жашта экен, ал жараныбыздагы 3 балам бар, жерим жок болуп, пенсияга чыга албай жатам дейт. Кандай кылам, каяка кайрылам деген экен. Жакшы суроо экен. Негизи пенсия биринчиден бул жаш курактын келгени талап кылынат. Анткени жаш курагы боюнча пенсия деп аталат. Ошондуктан жогоруда айтып жаткан 50 жаштамын, 7 балам бар деген бул көп балалуу эне катары пенсияга чыгууга укук берилет эгерде 53 жашка толгон болсо, 15 жылдан кем эмес камсыздандыруу стажы болсо. Ушул эле учурда 5-баласы 8 жашка чейин өстүрүп чоңойтулгандыгы жөнүндө фактысы тастыкталыш керек. Эгерде камсыздандыруу стажы такыр жок болсо, тилекке каршы биз пенсия чегере албайбыз. Анткени биз мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык биз стажы бар адамдарга гана пенсия чегерип бере алабыз. Эгер стажы жок болсо, анда Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан социалдык жөлөк пул чектелет. Ошондуктан айтып кетишибиз керек, негизги бул жаш курагы келиш керек. Андан сырткары
стаж боюнча талап аткарылыш керек. Жогоруда айтып сурап кеткен нарында жашап атам, эл үйдөмүн деген боюнча да айтсак, бул жерде негизи бийик тоолуу шартта жайгашкан калктуу конуштардын тизмегине кирген айылдарда иштеп жана жашаса, анда эркек кишилер 55 жаштан, аялдар 50 жаштан жана 3 жана андан көп баласы бар аялдар 45 жаштан чыкса болот. Эгерде тийиштүү түрдө ошол жерде жалпы негизде эркектер 25 жыл, анын ичинен 20 жылы бийик тоолуу шартта, аялдар болсо 20 жыл, анын ичинен 20 жыл ошол бийик тоолуу шартта иштеп жашаш керек. 45 жаштан чыга тургандардын стаж боюнча талабы 20 жыл, анын ичинен 15 жылын кеминде ошол бийик тоолуу шартта иштеп жашаш керек деген. Стажыңыз жок, үлүш жеринде жок деп айтып атасыз. Эми мындай шартта биз тилекке каршы, мен жогоруда айтып кеттим, стажы болбосо биз мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча эч кандай пенсия чегерип бергенге мүмкүнчүлүк болбойт. Анткени негизги биздин иш алып барып аткан чөйрөбүздө негизги талаптардын бири бул камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөнүшү жана стаждын тийиштүү стаждын болушу. Түшүнүктүү. Түз байланышта теле көрүүчүбүз күтүп калды. Саламатсызбы? Жакшы. Сурооңузду айтыңыз, эже. Мен Бишкектен чалып атам, атым Бурул. Мен 6 жыл болду каза болуп калгандан ошо үйүмдө оформить эте албай атам. Менин 4 балам бар, 4 тең өз үй жай куруп кетишкен. Ошо куруп кетсе деле болбойт. Үйүмдү өзүмө оформить эте албай атам. Ошонун кандай жолдору бар? Кимдин атында үй? Үй ошо жолдошумдун атында болчу. Сиз эмне кандай аракет кылдыңыз? Мен барсам, балдарымдын согласиясы керек дейт. 3 балам келинин жанында жашайт. Алар деле согласие десе, Россиядагы кызым болсо аяктан нотариустен кагаз жиберсе, биздикилер жаратпай койду да. Биздики алардыкы бизге жарабайт деп. Кызым азыр Россиядан келип албай атат, ошон үчүн бир кызымдын согласиясы жок. Ошо үйдө 6 жылдан бери оформить эте албай жүрөм. Ошо каза болуп калган күйөөмдүн атында. Нотариуска качан бердиңиз эле арызды? 2015-жылы каза болгон, ошо 6 айдан кийин эле ошол убакка чейин берип эле барып эле келатам, акчасын төлөп эле келатам, такыр эметпей атат да. Сиз убагында бериптирсиз. Россиянын неме нотариустун жазган кагаздары бизде өтөт. Просто бир жери туура эмес болуп калса керек, так өткөрүп эле жүрүшөт. Бизге даже которуп эчтекенин кереги жок. Кайрадан алдырып, кайрадан тапшырыңыз. Болбосо, эгерде ошондой кыйынчылык туудура турган болсо, сотко кайрылсаңыз, сот аркылуу да чечсе болот маселеңизди. Бирок нотариус чечип бериш керек маселеңизди. Түшүнүктүү. Кийинки линиядагы теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сурооңузду айтыңыз. Суроомду айтып берейинби? Ооба. Биз новостройкадан жер алдык эле 2007-жылы постановление чыкканда. Анан ал жерде үй салып алганбыз, жашап атабыз. Ушундан берчи. Анан оформить этели деп барсак эле база данныхта башка киши чыгып атат деп эле ушинтип атат. Анан эмне кылышыбыз керек? Сиз канча болду жашаганыңызга? 2007-жылдан бери 15 жыл болуп калды. 16 жыл болуп калды. Колуңузда решение барбы? Ооба, колубузда постановление бар. Кимдин атында? Ошол биздин намыбызда. Сиздердин намында. Барсаңар башка бирөөнүн атынан чыгып атат дейби? Ооба, башка бирөөнүн атынан постановление башка бирөөгө да берип калган го. Сиз эми ошол немеге кайрылып, жергиликтүү орган, силер Бишкектеби? Ооба, Бишкекте. Ошо кайсы район? Новостройкада. Кайсы район? Кайсы Новостройка? Я. Дордой. Дордой. Свердловский районбу? Ооба, Свердловский район. Ошо Свердловский акимиятка кайрылышыңар керек. Алар комиссия түзөт. Ал жерге архитектура, госрегистр, мэриядан анан кандайча кимге кандай бөлүнгөндө, бүгүнкү күндө жаңы мыйзам чыкты, амнистия деген. Ошонун негизинде дагы силерге бекитип бере алат да. Азыр положение каралып жатат, жакын арада бекитилет, Кудай буйрса положение ошо мыйзамдын. Жобосу бекитилгенден кийин силер ошо 1-2 жумадан кийин ошо акимиятка кайрылгыла ошо мыйзамдын негизинде. Үйүңөргө биринчиден тех паспорт берет.
Анын аркасынан анан жериңерди бекитип берет. Түшүнүктүү. Кийинки теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Таластан Бакаятадан чалып атам. 1995 жылы УПКлар жойулуп кетип, бир жыл безработный болуп отуруп калганбыз да. Каттоодон өтүп отурганбыз. Ошол жыл трудовой стаж катары эсептелинбейби? Сурооңузга рахмат. Негизи иш менен камсыз кылуу борборлорунда каттоодон өткөн күндө дагы жанагы бериле турган жөлөк пулдар болот атайын. Ошол учурда, мисалы үчүн 6 ай сайын ишке орноша албагандыгы тууралуу маалымат бергенде жөлөк пул төлөнүп берилет. Ошол жөлөк пул алган учурларыңыз стажга кирет. Эгер жөн эле каттоодо турган болсоңуз, ал учурлар тилекке каршы стажга эсептелбейт. Түшүнүктүү. Сизге экинчи суроо. 28 жылдык стажы менен эркек киши канча жашында чыга алат жана канча сом менен чыгам дейт. Мына ошол пенсиянын көлөмү эмнеге байланыштуу болот? Ошону да түшүндүрүп айтып берип койсоңуз. Рахмат. Биринчиден пенсиянын бул негизги түрү бул жаш курагы боюнча эркек киши болсо 63 жаштан, аял киши 58 жаштан чыгат. Эгер 25 жыл жана 20 жыл толук стажы болсо, пенсиялардын камсыздандыруу пенсиянын базалык бөлүгү толук өлчөмдө берилет. Эгер ушул жашка келип, бирок талап кылынган жана 20-25 жыл стажы болбой калса, анда теңдемелүү түрдө азайтылып эсептелип калат базалык бөлүгү болгону. Ал эми камсыздандыруу бөлүктөрү болсо, бул 96 жылга чейинки стаж жана орточо айлыктан эсептелет. Андан кийинкиси жеке эсебинде биз азыр баарыбыз айтып коебуз, баягы мурун айтылып жүрчү эле ОМС деп. Жана камсыздандыруу күбөлүгү берилип, ошол жерде паспорттагы азыркы 14 номерден сандан турган номерге сиздин иштеген убактыңызда которгон акчаларыңыз толугу менен түшүп турат. Бул компьютерде болот. Кийин пенсияга чыкканда пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет. Ошондуктан толук 63 жашка чыкканда сиз эми 28 жыл менен азыр эрте чыга албайсыз. Мөөнөтүнөн мурда чыкса болот 60 жаштан. Бирок ал жерде талап кылынган 25 жылдан дагы ашыкча 15 жыл стажы бар. Башкача айтканда 40 жылдан кем эмес стажы болсо 60 жаштан 3 жыл эрте мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыкса болот. Ошол 3 бөлүк деп айтып атканыбыз базалык жана биринчи, экинчи камсыздандыруу бөлүгү жалпыланып келип, пенсиянын өлчөмүн түзөт. Ошондуктан бул жерде бардык жагын карашыбыз керек. Көпчүлүк азыр бара-бара жыл сайын басымдуу бөлүгү пенсиянын бул экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп бартат. Анткени азыркы күнгө чейин 26 жылдан ашык стаж 96 жылдан бери төккөн акчасына түздөн түз көз каранды болгон бөлүгү көбөйүп бартат. Ал эми 96 жылга чейинки стаж жанакы биринчи камсыздандыруу бөлүгү теңдемелүү азайып келатат да. Канчалык жашарган сайын стажы азайып 96-тан кийинкиси көбүрөөк болуп. Ошондуктан базалык бөлүгүн толук алыш үчүн 25 жыл, 20 жыл болуш керек. Бул мамлекет тарабынан кепилдикке алынган пенсиянын базалык бөлүгү республикалык бюджеттин эсебинен толугу менен каржыланып берилет. Пенсияга байланышкан толук маалымат алгыңыз келсе, анда бизден бүгүнкү берүүбүздү көрүңүздөр, урматтуу теле көрүүчүлөр. Түз байланыштагы жараныбызды кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Телевизордон алысыраак болсоңуз, ошондо жаңырбайт сизге биздин үнүбүз. Мен Баткен облусунан Сүлүктүү шаарынан чалып жатам сиздерге. Азыр. Менин суроом ушундай да. Мен өзүм экинчи группа инвалид, 2 кастыр менен жүрөм. Сахарный диабетмин. Уулум болсо 3 баласы менен менин карамагымда 3-cü gruppa invalid, bir közünü amputası kılan. 3-cü gruppa bergen. Hayırda olsa iş kalbay. Senin közün körbeydi kendi. Oşuğa nime de yol verestir. Pensalar 7.000 som, balam 7.000 som alar. Ben 8.000 som alam.
Бирок дарыларым кымбат. Инсулин алам. 86 юнитта. Уулуңуздун стажы барбы? Өчүп калдык. Негизи мен жогоруда айтып кеттим, пенсияны чегериш үчүн талаптын бири бул стаждын болушу. Эгер стажы жок болсо, анда социалдык өнүктүрүү башкармалыктары тарабынан жөлөк пулдар төлөнөт. Ошондуктан уулуңуз эгер бала кезинен майып болсо, анда тилекке каршы стажы жок болсо, социалдык жөлөк пул алат. Эгер стажы болсо, анда биз тараптан пенсиялык фонддон пенсия алат. Үчүнчү топтогу майыптар бизде мыйзам боюнча ишке жарактуу деп эсептелгендиктен, баягы божомол экинчи топтогу майыптык сыяктуу эсептелген өлчөмүнөн ошонун 50%-на төлөнүп берилет да. Ошондуктан эгер мен жана жогоруда айтпай калыптырмын, байланыш телефондоруңуздар көрсөтүлбөсө, анда бизге чалсаңыздар болот. Социалдык фонддун кол борбору 1202 номеринде, ал эми ишеним телефондору 54 33 16 0312 менен 57 66 61 54 33 16 57 66 61 номерлери. Мындан тышкары уюлдук телефонубуз бар: 0555 64 04 16 0555 64 04 16. Күндүз иш учурунда кайрылсаңыздар, сиздердин сурооңуздарга толук жооп ала аласыздар. Абдан жакшы. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен Атташ районунан тиги 1900 бул пенсияга чыгуу боюнча жаңырып атат да жакшы болбойт. Телевизордон алысыраак туруңуз. Алло, Атбаш районунан. Угуп атабыз сизди. Акмус айылынан да. Мен жолдошум пенсияга чыга албай, стажысы жетпей атат. Стажысы жеткиликтүү эле, бирок 2004-жылдан бери гана эсептелип атат да. Андан мурунку дыйканчарга чыккан кезде сунуш менен гана чыгып калыптыр да. Андан мурунку 2004-төн аркы 92-жылга чейинкиси кошулбайт да. Кайсы пенсияга чыгып? Анан эми бийик толуш. Мындан мурунку 2 кайнажам бар эле, алар дагы пенсияга чыга албай бул дүйнөдөн өтүп кетишти. Анан эми менин жолдошум 68-жылкы 20 жыл стажы болбой тектеп, 2004-жылдан беркисин гана эсептеп, андан аркы эсептелбей пенсияга чыга албай жатат. Аны ушуну кандай кылабыз? Кандай кылсак пенсияга чыга алат? Сурооңузга рахмат. Мен жогоруда айтып кеттим, бийик толуу шартта иштеп жашагандар 8 жыл эртең пенсияга чыгат деп. Бирок ал жердеги мыйзамдын талаптары так коюлган. Мисал үчүн эркек кишилер 55 жаштан чыкса 25 жыл жалпы стаж, анын ичинен 20 жылдан кем эмес ошол бийик толуу конуштардын тизмегине кирген айылда иштеп жашаш керек. Ошондой эле аял кишилер 50 жаштан 20 жыл стаж, анын ичинде 20 жыл толугу менен бийик толуу шартта иштеш керек. Стажы эгер жетпей калса, бул жеңилдик шарттагы пенсия болгондуктан мыйзамдын талабы аткарылбаса, анда пенсияга укугу жок болуп калат. Ошондуктан буну ар тараптуу караш керек. Мен жанагы сиз айтып аткан 2004-кө чейин кисин албай атат, анда меркисин алып атат деген үлүш жери болсо, бул эсепке алынат. Анткени 96-жылдан бери жеке эсеп киргизилген, ар бир адамдын жеке эсебине түшкөн маалымат кийин пенсияга укук берүүчү стаж болуп эсептелет. Ошондуктан маалыматты так алыш үчүн сиздер мен жана айтып кеткен телефонго кайрылыңыздар, өзүңүздөрдүн документтериңиздерди карап, анан сиздерге жооп берели. 0312 54 33 16 бул түздөн-түз менин номерим, жана 0312 57 66 61. Же болбосо
уюлдук телефон 0555 64 04 16 деген телефонго чалыңыздар. Эгер телефондо жазып жетише албай калсаңыздар, анда КТРКнын социалдык тармактардагы баракчаларына кирип, акысыз адвокат программасын таап, ал ошол жактан көрсөңүздөр, баарын кайталап көрүп, толук маалыматты кайра ала аласыздар. Кошумчалап коеюн, социалдык фонддун сайты бар. Ал жерде дагы ушул телефондор көрсөтүлгөн. Соцфонд чекит кейжи деген сайтты ачсаңар, же болбосо орусча эле социалдык фонд деп терсеңер, социалдык фонддун негизги баракчасы ачылат. Ошол жерде биздин ишеним телефондору жана байланыш телефондору толук көрсөтүлгөн. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Менин мындай суроом бар да. Күйөөм жолдошум каза болгон. 6 жыл болду. Үйүм бесхозный болду калды. Кайрылбаган жерим калбады. Сотко кайрылсам, биз жардам бере албайбыз деп койду. Үй кимдин атында эле? Үйдү деген кайненемдин атынан болчу, бирок токтомуда жок экен. Кайсы райондон чалып атасыз? Ысыкөл районунан, Жетөгүз районунан. Жетөгүз районунан. Аны азыр канча болду жашаган? Көп жыл болду да силер жашап атканыңарга, туурабы? Ооба, 15 жыл болду жашаганыма. Күйөөм каза болгонуна 6 жыл болду. Буга чейин мен айтып кеттим, азыр жаңы мыйзам чыгып атат. Амнистия деген бул биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич өзүнүн жоопкерчилиги алып, ушундай чечилбеген маселелерди чечип берели деп азыр жаңы мыйзамга кол койду. Азыр жобосу бекитилип жатат. Бир 2 жумада даяр болуп калса, сиз ошо Ысыкөл районунун акимиятына кайрыласыз. Ал жерде дайыма иштөөчү комиссия бар. Ошол комиссия сиздин ошол болгон кандай документтериңиз болсо, ошолорду тапшырасыз дагы. Анан биринчиден госрегистрге барып кайрылыңыз, алар чыгып сизге техпаспорт жазып беришет. Анан ошонун негизинде комиссия карап, жердин менчиктигин чечип берет. Бул билишимче илгери бир мындай чечимдер менен берилген жерлер болуш керек. Бекитилип кызыл китеп алынбаптыр, ошон үчүн кайрылып комиссия чечип берет. Комиссия аким ошо бекитип берет ошол чечимди. Анан ошонун негизинде китеп аласыздар. Түшүнүктүү. Акыйкаттык издеп айлаңыз кетсе, адвокат жалдоого чамаңыз чак келбесе, демек биздин долбоор сиз үчүн. Байланышка чыгып, адвокат менен акысыз, камсыз болсоңуз болот. Кезектеги телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен Ысыкөл областы Жетөгүз району Таңгайынанмын, Ыдырысова Анара. 21-жылы апрелде 5 бала менен пенсияга чыкканмын. Андан кийин эле накопительный фонд деп документтерди өткөрүп эле ушул күнгө чейин накопительный фондумду ала албай келем. Убара келчилик менен канча жолу бардым, ушул проблема чечилбей жатат. Жетөгүз районунда. Кайсы жылкысыз? 70-жылкы. Ушул күнгө чейин пенсияга чыкканга чейин иштегенсизби? Иштегенмин. Азыр дагы иштеп келе жатам, азыр бала бакчада иштейм. Аты жөнүңүздү толук айтып коесузбу? Ыдырысова. Ыдырысова Анара Кудайбергеновна. Макул, эми жол жобосун айтып кетейин. Мамлекеттик пенсиялык топтомо компоненти пенсиялык системага 2010-жылы гана киргизилген. Ошол жылдан баштап иштегендер топтомо фондко кошумча айлыгынан 2% өлчөмдө төлөмдөр жүргүзүп турат. Андан тышкары айтып кетишибиз керек, 2012-жылдан баштап пенсия жаш курагындагылар жана пенсияга чыгаарга 15 жыл калганда же болбосо 1-январь 64-жылга чейин төрөлгөн эркектер жана 1-январь 69-жылга чейин төрөлгөн аялдар ушул пенсиялык топтому фондко катышуудан четтетилген. Алардыкы толугу менен 10%, 8 жана 2% толугу менен 10%, жана башында айтып кеттик, берүүнүн пенсиялык фондко которулат. Ал пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет. Анткени пенсияга аз калганда топтогон акчасы үстүнө мындай алгылыктуу бир үстөк киреше алып келбегендиктен аны толугу менен эле пенсиялык фондко төлөп атышат.
кийин пенсияга чыкканда экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп кошулуп эсептелет. Сиздикин тактап берели, мүмкүн болсо жана айтылган же болбосо биздин сайттагы телефондорго байланышыңыз, мен иш күнү Жети Өгүз району менен такташып, андан сиз менен байланышка чыкканга аракет кылайын. Кийинки суроо сизге. Мен Россиянын паспорту менен ал жакта 10 жыл иштегенмин. Эмгек маянам 75-80 миң рубль болчу дейт. Кыргызстандын жарандыгын алып, бул жактан пенсияга чыксам кандай болот деген экен. Негизи азыркы күндө мына Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин ортосунда келишим пенсиялык кабыл алынды. Бул Россия, Армения, Белоруссия, Казакстан жана Кыргызстан. 2015 жылдан баштап сүйлөшүүлөр жүрүп, 2019 жылы 20 декабрда Санкт-Петербург шаарында өкмөт башчылары, мамлекет башчылары кол коюп, 2021 жылдан баштап күчүнө кирди. Бул келишимге ылайык кайсы мамлекетте болбосун бирдей укук бериле турган болуп атат. Анткени төгүмдөрдү кандай төлөсө, ошого жараша кийин пенсияга укугу дагы бирдей болуп эсептелет. Бирок айта кетишибиз керек, пенсиялык ошо төлөмдөрдү ошол мамлекеттин мыйзамына ылайык укугу келгенде пенсия түрүндө эсептеп, которуу жолу менен 2021 жылдан кийинки гана мезгилге которулат. Анткени өтүп кеткен мезгилге бир да мамлекет макулдугун берген жок. Ошондуктан бул жерде сүйлөшүүлөрдүн негизинде ага чейинки мезгили эгер расмий түрдө иштеп төгүп жүргөн болсо, стаж катары укугун аныктаганга эсепке алынат. Бирок акчалай түрүндө 2021 жылдан кийинкиси гана которулат да. Ушуну айта кетишибиз керек. Анан келишимге ылайык мурда ар бир жаран убара болуп пенсияга чыгыш үчүн, мисалы үчүн биздин жаран Россияда иштеп аткан болсо, жашы 63-кө же 58-ге чыгып калса, убарачылык менен бул жака келип арыз бериш керек болчу. Азыркы күндө андай убарачылыктын кажети жок. Анткени биз пенсиялык фонд Россияныкына кайрылган күнүн социалдык фондко кайрылды деп эсептеп, ошол күндөн баштап пенсияга укугу келсе чектеп бере беребиз. Алар тийиштүү арызды документтер менен чогултуп бизге салат. Биз бул жактан чечим кабыл алабыз дагы, пенсиясын кааласа Кыргызстандан, кааласа Россиядан ала берет. Ушундай убарачылыгы жок эсептелип чыгарылып бериле турган болду. Эгер жараныбыз аталган мамлекеттерде 2-3 мамлекетте иштесе 21 жылдан кийин. Бирок айта кетишибиз керек, бул расмий түрдө иштеген гана жарандарга тиешелүү. Расмий эмес мындай баягы нелегально иштеп калган болсо, анда тилекке каршы биз укуктарын коргой албай калабыз. Ошондуктан чакырып кетет элем, кайсы жерде иштебесеңиздер дагы расмий келишим түзүп иштегенге аракет кылыңыздар. Анткени сиздер үчүн дагы иш берүүчү пенсиялык фондко төгүмдөрдү төлөшү керек. Ошол төгүмдөр кийин пенсияңыздарга укук берип, эсептелип, которулуп келе турган болот. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз. Биздин кайрылган үйүбүздү соттон жерден батыш күйүүчү болгондо соттон мыкты тартылган. Суроо түшүнүксүз болуп атат. Областтык соттон Байланыш жакшы болбой жатып үзүлүп калды. Кийинки линияны кабыл алабыз. Саламатсызбы? Жакшысы, саламатчы. Сурооңузду айтыңыз. Мен Жалал Абад областынын Сулак районунун Түскүл айыл өкмөтүндө Жаңарык айылында жашайм. Мен 3-чү группадагы майыптын өмүр бою. Ошонун 3-чү группадагы немеге ар 5 жылда бир деп путевка берет эле. Мага путевка берет деп путевканы бериле барам, бербейт. Анан кийин пенсиям болсо 7300 сорго болду. Мен 69 жылдан 92 жылга чейин койбактым эле чоң болуп иштедим эле.
Şunu kандай kılsa olur, var mı koştu? Gruppa ошол эле. Суроо түшүнүктүүбү сизге? Түшүнүктүү. Мен жогоруда айтып кеттим, 3-чү топтогу майыптардын пенсиясы толугу менен төлөнбөйт. Анткени 3-чү топтогу майыптар ишке жарамдуу деп эсептелгендиктен пенсиясынын өлчөмү 50% өлчөмүндө гана төлөнүп берилет. Качан 2-чи топтогу майыптыкка же болбосо жаш курагы келген убакта толугу менен эсептелип төлөнүп берилет. Азыркы күндө 7000 сом алып атам деп атасыз. Бул сиз көп жылдан бери алат окшойсуз. Анткени 3-чү топтогу майыптардыкы жанагындай жарымы берилгенде аз өлчөмдө болуп калат да. Мисалы үчүн 4000 сом чыкса, аларга 2000 гана төлөнүп берилет. Кийин жаш курагыңыз келгенде 63-кө чыкканда, эгер толук дагы стажыңыз болсо, толуктап жаш курак пенсияга өтүп кетсеңиз болот. Путевка тууралуу суроо бердиңиз. Бул тилекке каршы биздин карообузга кирбейт. Негизи бул социалдык өнүктүрүү министрлиги аркылуу профсоюздар тарабынан бөлүнө турган путевкаларда. Ошондуктан тийиштүү министрликке 660107 телефону аркылуу кайрылып көрүңүз. Алардын ошол кабыл ала турган коомдук кабылдамасынын телефону, толук маалыматты ошол жактан аласыз. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен бул суроо берейин дедим эле. Биз 91-жылы мен мамашам үй сатып алгам да. Анан немеси бар, домовой бар. Анан мамасы азыр ооруп аткан. Анан оформить етип койлу, өлүм китеп алайын деп барса, аны аукционго коюш керек. Анан тиги бул дейт, ал биз аукционго катыша албайбыз. Ал жер сотулуп эле турат, законный. Просто сотоп тура эмес экен да, бул мамасы 18 деген да, биз ойлоп жүрөбүз. Көрсө 8 эле турат. Аны биз агорат кылып колдонуп жүрөбүз. Анан өзүбүз болсо жерди алган жокпуз, үй салганга өзү жерибиз бар деп. Азыр үлүш жер алган жок, эч ким үлүш жер алган жокпуз. Анан ошо баягы айыл өкмөткө барсак ушинтип айтат, аукцион коюш керек, же болбосо биз отказной деп жазып берели, сотко баргыла, соттон чечим чыгарып немет кылгыла дейт. Анан ошол түшүнүктүү болуп атат да. Кимдин менчигинде азыр үйүңөр? Жок. Апасынын. Жок, кимдин менчигинде турат үйүңөр? Мамасынын менчигинде. Кимдин? Жок, менчик. Жок, азыр бирөөнүн айыл өкмөткө кайрылып атпайсыңарбы? Айыл өкмөттүн менчигиндеби? Же кайсы организациянын менчигинде? Жок, биз айыл өкмөттөбүз да. Ошо эмне үчүн өткөрүп бербей атат? Жок, ал деген жанагы биз баягы үйдү алганда 8 сотка деп, 8 сотка экен да. Пакетти 91-жылы ал кезде жер менен деле иши жок да. Анан ошо бойдон эле сатып алганбыз. Ал жер болсо соткага туура эмес деле келет экен да. Соткасычы? Азыр канчачы деп атат? Айыл өкмөт канча сотка деді силерге? Жок, эми ал айыл өкмөт келген жок. Ал просто барып неметсек, мамасы ооруп атканда анан апам кетип мындай немет коюлуп атат. Көзү тирүү кезинде немет коюлчу деп барсак айтат. Эле биз отказной кылып берейин. Мен айттым, мен ал аукционго катыша албайм деп. Ал бир акчасы бар, мен алып коет, мага эмне керек бар? Мен жерим жок болсо, жер көз жок болсо. Бул кайсы райондон кайрылып атасыздар силер? Ленин районунан. Аламидин району. Аламидин району? Аламидин району болсо Бишкекке жакын эле экенсиз. Сиз бизге тиги жанагы бизде бекер юридикалык жардам берүү көп жерде ачылган. Интернеттен дагы көрсөңүз болот. Ошол жакка кайрылсаңыз сиздин документтерди көрмөйүнчө азыр толук маалымат бериш кыйын болуп атат. Менин оюмча силер ошо жер участогуңар такталбаптыр. Документиңерди толук алып келип бир сыйра көрүп, анан эгерде отказной чыгарсаң да отказной чыгартып сот менен териштиргениңиз оң болот. Алар ошол бүт немени чакырып комиссия түзүп берет сот аркылуу. Анан комиссия тактап, ошонун негизинде силерге жериңерди бөлүп берет. Анда ошо айтыңыз, отказной чыгарып берсин. Сотко кайрылыңыздар. Аламидин сотуна. Жок, отказной чыгарганда анан бизге өзүбүзгө тиешеби? Жок, отказной чыгаргандан кийин силер сотко кайрылып, административдик сотко кайрылууңар мүмкүнчүлүк пайда болот. Административдик сотко кайрылып, ошонун негизинде каратсаңар болот.
Yani bana kitapta yok bu, önce kasap kasap ayaktan. Эми сот bir günde бүтүп калат деп эч ким айтпайт. Убакыт керек, каралат сотто. Түшүнүктүү, биздин убактыбыз соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу акыркы түз ободогу телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен факультет жөнүндө кайрылайын дедим эле да силерге. Мен колумда балам бар да, эки баласы, бирөө 3 жашта, бирөө 1,5 жашта. Анан ата энеси менен жашайт экен деп пособие бербей жатат да. Салым болсо инвалид 1-чи группада. Өзүм пенсионермин. Салымдын актысы болсо өзүнө дарыларынан артылбайт. Өзүнчү болсо эмеден артылбайт. Түшүнүктүү, сиз деген 0312 62 45 22 жана 62 45 39 телефондоруна чалсаңыз, Жулюк бул боюнча толук маалымат ала аласыз. Кошумча жокпу сиздерде? Жулюк бул боюнча. Дал ушул мен айтып өткөн эки телефонго чалып, анан сурооңузга толук жооп алсаңыз болот. Бизден акыркы гана саналуу мүнөттөрүбүз калды. Бизден WhatsApp аркылуу жана КТРКнын коомдук тармактардагы баракчалары, акылсыз адвокат баракчасы аркылуу келген суроолордун баары ошентип, урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин студияда отурган комиссия мүчөлөрүнүн колуна жетип жатат. Сиздерден абдан көп нааразычылыктар келет. Эмнеге биздин суроолорубузду окубайсыңар деп. Сиздердин суроолор сөзсүз комиссия мүчөлөрүнүн колуна жетет, каралат, талдалат. Эгер адвокатка чындап эле муктаж болуп аткан болсоңуз, анда сиз тандалып алынат. Сиздерге жообун берем. Эми адвокат менен акысыз камсыз боло турган телегөрүүчүлөрүбүздү билебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мына комиссия мүчөлөрү кеңешип, биз азыр эки суроону тандадык. Мына бул жерде түз эфирде эң биринчи суроону Бурул эжебиз берди. Бишкек шаарынан экен, 4 баласы бар. Мына үйү жолдошунда оформление болуп калган дейт. Ошонун оформление кылып бүтүрө албай жатам дейт. Күйөөм кайтыш болуп калган дейт. Ошол суроону эң биринчи суроо берилди го, Бурул эже. Ошону тандадык. Жана мына WhatsApp суроолору өтө көп болууда. 100-200 суроолор келип атат. Мунун баарын ушул тапта, ушул бир сааттын ичинде баарын окуп чыгып, ошонун баарын ар бирөөсүнө тандап
жооп берүү өтө комиссия мүчөлөрүнө кыйын болууда. Бирок ошого карабастан комиссия мүчөсү шартка байланыштуу мына WhatsApp'тан дагы бир суроо тандадык. Бул менин жолдошум камалып кеткен дейт. 4 жыл 3 айдан бери түрмөдө отурат. Срогу 9 жыл болгон. Кандай кылып кайсыл жакка кайрылсак болот? Кантип чыгарыш керек? 1 сотка үчүн камалууда, ал эми адам өлтүрсө 7 жыл берип атат. Мен 3 балам менен үйдө жалгыз отурам. 3 баламды багыш өтө кыйын болууда дейт. Ошол себептен ушул суроону тандап, ушул эжекебиздин акыркы номери 497 номерлүү суроону тандадык. Ушул эки суроого биз акысыз адвокатты камсыз кылып беребиз деп ишендирип кетебиз. Анан калган суроолорго дагы мүмкүн болушунча бардык жооп берүүгө аракет кылабыз. Өзүңүздөр билгендей телепередача боюнча берилет. Анан дагы өтө эле көйгөйлүү болгон маселелер болсо бизге телепередачадан тышкарыда келип жарандарыбыз суранып атат. Алардын баарына да жардам берип атабыз. Мына биздин адвокаттар бүт Кыргызстандагы бардык аймактарда ушул акысыз адвокат передачасынын негизинде өтө чоң мындай элибизге, журтубузга социалдык программаны ишке ашырып, квалификациялык юридикалык жардам берүүгө ушу ниеттенип жардам беришүүдө да биздин адвокаттарыбыз. Айсира Усенбековна, кошумчаңыз барбы? Туура, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбору бүгүнкү күндө ушул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамдын алкагында консультациялык жана укуктук, ошондой эле квалификациялык жардам көрсөтүп келет. Тактап айтканда акысыз юридикалык жардам көрсөтүп келет. Сиздер эгерде ушул программа аркылуу тандап алынбай калсаңыздар же болбосо бизге кайрылууга мындай өзүңүздөрдүн маселеңиздер каралбай кала турган болсо, биздин борбордун расмий сайты бар. Ошол жакта жайгашкан даректер боюнча кайрылып акысыз юридикалык жардам алсаңыздар болот. Ал эми баса белгилеп кетчү жагдай бул ушул мыйзамдын жогоруда мен айтып өткөн 7-8 беренесинде атайын ушул жарандар каралган категориялар, ошол боюнча жарандар кайрылсаңыздар болот. Менин коллегам белгилеп кетти, биздин реестрдеги мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча адвокаттар бүгүнкү күндө ар бир регион боюнча иштеп жатышат, акысыз юридикалык жардам көрсөтүп, ошондой эле биздин координаторлор да бар, ошолорго кайрылсаңыздар болот. Ал эми мынакей бүгүнкү программа аркылуу биз өтө көптөгөн суроолорду, кайрылууларды алдык. Албетте, ар бир региондор боюнча, республика боюнча, алардын арасынан ушул акысыз адвокат дайындап берүү категориясына дал келген кайрылууларды тандап алдык. Мен ойлойм, биз бул убакытка дагы жыйынтыктарды көрсөтүп келгенбиз. Эми дагы Кудай буйрса ушу жарандарыбызга акысыз жардам беребиз деп. Рахмат. Түшүнүктүү. Сиздер менен мен Мунара Матиева болдум. Бүгүнкү суроолорго адвокат Анвар Курмушев жооп берди. Көрсөтүүнүн режиссеру Шерен Бүтөрбек кызы кийинки аптада жума күнү кечки саат 8-ден 5 мүнөт өткөндө кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.